иштеп кетет, балдарды мен багам, сен кетип калдың, сен мындай болдуң деген жокпу. Сеники меники деп 4 күндөрдү бөлгөн жокпуз. Белсинде бири-бирибизди сүйбөйбүз беле. Немелели болгонго дейре мен өмүрүмдө тетиги тасалкондон бирдеме алып көргөн эмесмин. Мындайчы. Кийин анан булар болгондон кийин урумушуктай болуп эле. Жумушта акыры бир эки кабинет чөтүккө салчу болуп калбадыбы. Жумушса урушкандырбыз, бирок мындай кол чабышып, мындай кол тийген жок ушуга чыккыча 63-төн мен алдым. Кутан азыр мисалы үчүн заслуженный строительге дагы анан социалисттик эмгектин баатырына дагы татыктуу. Менин билишимче мынакей Дордойдун курулушун ушул киши жасады аябай. Кайсы базардынбы? Базардын. Аламидин базарынын курулушун жасады. Бири-бирибизди түшүнүшүп жашадык да. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Көз аялым жумшак болсо мемнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Адам эмгеги менен даңктуу деп айтылгандай, өмүрүн эмгекке арнап, маңдай тер менен нан таап, кадырсый күтүп, бактылуу турмуш кечирип жаткан үй бүлө менен тааныштык. Тайгожоев Кутан Меңдеголович жана анын жубайы Бурулкан Какенова менен үй бүлө баалуулугу, аны бекемдөө үчүн жасалган аракеттер тууралуу баарлаштык. Айылдаш, классташы бар болчу биздин кошунабыз. Анан ошол аркылуу баары эле экөөбүз таанышып калдык. Менде Тал суу деген Атбашын Тал суу. 40 километрдей болот. 30. Бери жагы Атбашын бери жагынан эле анан таанышып калып эле анан Кудай кошту үйлөнүп калдык. 2 бала, 1 кыздуу болдук. Эркегимдин улусу азыр жүрөт мына эшикте. Андан кийин экинчи эркектин колу уста ушунда 3 неберем бар. Кыз болсо окуу жайды бүтүп келген, Кытайдан окуп келди. Азыр өзү немеде шаарда иштейт. Анан эми балдарга жакшы камкор ата, балдардын тарбиясын аябай жакшы берди. Бирибизге балдарга мындай өйдө карап, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп мындай өйдө калган жок. Мага деле ошондой кылды. Бир эми уруш талаш болот. Кудай атымына өз абротунда турат. Экөөбүз урушса урушкандырбыз, бирок мындай кол чабышып, мындай кол тийген жок ушуга чыккыча 63-төн мен алдым. Сөзсүз үй бүлөдө адамдар ортосундагы мамиледе баары жипке шуру тизгендей тегиз кетпейт. Мамиледеги каатчылык, түшүнбөстүктөр орун алат. Мындай кырдаалдан кантип чыгып бекем үй бүлө курдуңуздар деген сурообузга каармандарыбыз төмөнкүдөй жооп узатышты. Болду да, жана союз тараганда жакшы эле болду. Союз тараганда болду. Анан бул жумушка иштеп кетет, балдарды мен багам, сен кетип калдың, сен мындай болдуң деген жокпуз. Бири-бирибизди түшүнүшүп жашадык да. Түшүндүк. Сен строитель, сен оокат жасап кетип каласың деген жок, муну түшүнүшүп жашаштык да. Анан эми биз деле ошо Атбашта деле жашап жүрө бермекпиз. Анан мен өзүм ооруп калдым, ооруга айланышып ушул жака келип, ушу Баразовкага туруп калып, анан жакшы аябай ооруганда да аябай катуу оорудум. Анан ошо оорума да аябай немесин берди, аябай колунан келген күч, колунан келген жардамын берди. Мындай да тарзап чагылып келесиң да. Тамак ашын жасап жаркырап тосуп алат. Эметичи биринчи эле. Үй жайың таза, баардыгы реттүү, орундуу. Бири-бирибизге мындай катуу сүйлөгөн жокпуз. Бири-бирибизди түшүнүп жашап, баарын тең сыйлап. Сеники меники деп 4 күндөрдү бөлгөн жокпуз. Негизги эмгек. Эмгек. Анан үйдө дагы үйдүн да өзүнчө мамлекет эмеспи? Ошо үйдүн мамлекетине да көбүрөөк көңүл буруш керек да. Не жетишпейт, кандай маселе бар, кандай неме убагында чечип ошолорду. Аялыңды бир немеге, бир кысталыштарга, немелерге алып келбей, неметип, финансовый жагынан, неме жагынан баарын түшүнүп, неметип анан мен да бир кошумча кылып коеюнчу. Стройкада иштедим, стройкада иштеп, азыр турабыз, стройкада иштеп жүрдүм. Мен кошо жанында жүрдүм. Строительдерге тамак жасадым. Сый үстүндө мамиле куруп 40 жылдан бери чогуу түтүн булатып жаткан бул үй бүлө учурда Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Таштөбө айылында жашайт. Кутан Тайгожоев Атбашы районундагы Ачакайыңды айылында төрөлгөн. Атасы эрте каза болуп, 9 бир тууган жалгыз бой эненин колунда калат. Кутан Тайгожоев бир туугандарынын экинчиси болгондуктан өзүнүн кичүүлөрдү кам көрүү милдетин аткарып келген. Эмгекчилдик сапаты ага атасынан өткөнүн, ал адам көзү тирүүсүндө өзү да тынымы жок экенин, балдарында эмгекке тарбиялаганын айтат. Тайгожоев учурда 70 жашта, өмүрүнүн 50 жылга жакын убактысы куруучулук менен өткөн. Совхоздун тиги жана чөмөлөсүнө чыгам, 7-класс окуп жүргөндө 40 мына барам, немесине барам баягы.
Мамашага колунда кол болосуң да. 9 класс окуп жүргөндө эле үй салайын деп ойлоп калдым да. Бая жерден анан агыс аябай ынтымактуу классташларым темеле. Балдар ынтымактуу болчу аябай. Чогулуп алып анан фундамент куйдук 9 класста. Анан тиге кыш куябыздан да чекинен саманды. Балдар күндүгө 2ден бөлүнүшөт. Бөлүнүп келип туруп, сабактан кийин экөө кечке жардам беришет. Ошентип отуруп анан Баш көз болгон эч ким жок, өзүңүздөр эле. Өзүбүз эле. Фундамент куюп эле анан Жаш калгандыр. Деметип анан ошо армияга кеткичекти үйдүн стенасын көтөрүп, чатырын чыгарып коюп кеттим. 9 класста. Армияга келгенден кийин анан майда чүйдөсүн бүтүрүп анан жаңы кирип калдык. Ошентип эле эмгектенип жүрдүк анан немеге тиги Адбаш МСОсуна кирип калдым. 71-жылы кирдим да. Аны иштеп жүрүп анан армияга кеттим. Армияда Германияда болдум. Германияга кетип, Германияда болдум. Жакшы жерде служба эттим. Службам жакшы болду. Эч кандай учебкага барбай туруп эле 1 жылдан кийин командир отделение болдум деметип. Комбатта неметчү балачанан. Ошентип жүрүп анан кайра келгенден кийин деле кайра келгенде Тяшанский МСОдо иштеп калдым 3 жыл. Тяшанский МСОдо 3 жыл иштедим анан. МСО эмне болуп калат? 5 колхозный организация. Баягы андайын Атбашка кайра кеттим. Атбаштан жүрүп анан эмгек жолумду баштап аякта иштеп жүрүп анан жогоруда айтып кетпедиби. Анан баягы илгери кашар эле курулуп берчү да. Андан кийин анан баягы неметкенден кийин анан социалдык объектилер уже немете баштады да. Көп кабаттуу, сложныйраак болот да. Анан менде жакшы бригада бар болчу. Жакшы бригада монолитный. Ардыктуу бар тең. Неметпеген анан ошондон ишибиз алдыга жылып отурду. Анан Сиздин көзүңүз кайдан каныккан куруучулукка? Билим алдыңыз беле же бул сиздеги бар бир табияттан берилген көзөмдүк бекен куруучулукка? Ошо кичинекей 6-7 класс окуп атканда анда орустар келчү, шабашниктер. Келип анан райондун центринде военкомат куруп атат, немелер неметишет. Анда барып айылдан келип алып туруп ошол жерге келип алып кандай иштеп атат, жаман кызыкчумун аябай. Өзүңүз ар жагыңыздан кандай түз коюп атат, кандай неме кирпич, бышкан кирпич. Бышкан кирпичте деле түшүнүк жок да. Анан барып немесем орустар кубалатчу, күнделе келсемчи. Орустан деле түшүнбөй коюп, кеттигенин деле бат жоголдупчу. Карап тура бересиз. Ошону үйрөнгүм келчү да. Немелерди анан курулушка негизи кызык. Жаштайман. Биз өзүбүз 9 бир тууганбыз. Экинчи улуу экен болот. Бала кезинде эле бизди тарбиялап, мындагыла жакшы окуп, өзү жакшы окуп, ошо айыл боюнча 1 сапта турчу. Окуучуларды текшерген боюнча, тазалыкты текшерген боюнча биз да ошондо коркуп мындай болуп байкеме жетелди. Биз өзүбүз баардыгыбыз тең жакшы окудук. Мен 6-чы карындашымын. Анан баягы үйлөнүп жайланышуу ушул убакка чейин баарыбыз турмушка чыккычакты ушул байкенин мойнунда болдук. Атабыз жок болчу. Апам каза болгондо эми деле акыл кеңеш сурайбыз. Баарыбыз ушу үйлөнүп жайланып десем жаңылбай. Илгери бар го, калың бермей, калың армай, сеп бермей, ушу баардыгы ушу байкенин мойнунда болду. Баарыбыз ыраазыбыз. Баарыбыз аябай жакшы көрөбүз, сыймыктанабыз. Биз эле эмес, ошо район сыймыктанат. Ошо барып туруп, ушундай Тайгожоев Кутан деген таанысыңарбы деп, ири боюнан сурасаңар, бүт баары таанышат, билишет. Анан азыр дагы айтканда жаным турмайт, кайда кетти? Суунун башына кетти. Кайда кетти? Жакка кетти. Келгенде үйдөн таппайм, чын эле. Анан жеңиме рахмат, бир кабагым кашым дебей, байкенин ой жою менен болуп ушугарга жеттик. Окуй кыздар, окуй балдар, окуй туугандар деп ушинтип. Аябай сыймыктанабыз. Кутан Тайгожоев колхоздор аралык куруучулар уюмунда иштеп турганда анын бригадасы беделдүү жумушчулар тобуна айланганын кесиптештери да тастыкташат. Нарын Ысык көл облусундагы Бишкек шаарындагы айрым курулуштарда анын эмгеги чоң экенин айтты бир учурда бирге иштешкен ага кесиптеши. Эми ошо кездерде өкмөттүн токтомдору чыгып, мындай социальный мурун жалаң эле кашар чабан үйлөрдү анан айыл чарба эмелерин курчу да. Анан ошол 77-жылы өкмөттүн токтому чыгып, жалаң социальный объектилерди кура баштадык. Анан кадрлар жок агесте. Именно жумушчу кадрлар жок. Анан пландар аткарылбайт. Айлабыз кетип турган кези, анан ошол Үмүт Алиев келгенде чындап эле иш оңоло баштады. Эң негизгиси ошо Кутан бригадасы менен келди. Анан
ошондон баштап анан баягы биз социальный объектилерди курганда планыбызды аткарыла баштады. Чындап айтканда ошол мешкал констройдун арабасын Кутандын бригадасы мындай сүйрөп кетти да. Ошонун Кутандар келгенден баштап анан мешкал констройдун иши оңолду. Анын үстүнө биздин начальник Мимталиев Сыргактагы аябай жакшы иштеген иши болчу, жакшы жигит болчу. Анан ошентип анан Кутан ошентип Кутандардын бригадасы өзү аябай эмгекчил, тартипти, железный кармачу. Бул киши уникальный жигит да. Ушундай эмгекчил, ушунчалык аракетчил, анан калыс жигит да ушундай. Анан ошонун негизинде жанагынтип бир райондун арабасын сүйрөгөн курулуш организациясы планын аткара албай жүргөндө Кутан келгенден кийин аткарыла баштады. Анан социальный объектлерди курула баштады, мектептер. Азыр ошонун баарын Кутан курчу. Ошонун баарын Кутан курчу. Кутандын бригадасы кайсы жерде чоң мектеп курулса ошол жерде иштейт. Кайсы жерде больница курулса ошол жерде иштейт. Кайсы жерде детский сад курулса, кыскасы ушундай социальный чоң объектлер. Анан соответственно баягы чоң айыл чарба комплекстер да курулуп, экөөбүз 400 саан уйлук коровник курдук, чоң объект. Анан ушундай объектлерди куруп жүрүп анан ошо Кутан бир топ мамлекеттик сыйлыктарга ээ болду. Райондук советтин, областтык советтин депутаты болду. Теги союздан бери көп сыйлыктарга эметилди. Бирок мен ушу айтайын дегеним, Кутанга социалистик эмгектин баардыгын бериш керек эле. Анан ошол аңгы чогулбай союзда жогоюп кетти. Ушинтип алып анан тиги Кутандын эмгеги унутулуп калды. Кутан азыр мисалы үчүн заслуженный строительге дагы анан социалистик эмгектин баардыгына дагы татыктуу жигит өзү. Мен да жаш элем ал кезде, булар аябай жаш болчу менден дагы. Маңдай теске кошуна жана балдарыбыз азыр үйлөнүп жайланып, мынакей үй бүлөлүп аткан балдарыбыз кичинекей болчу. Маңдай теске кошуна ошондой ынтымактуу, аябай бири-бирибизге бир туугандай болгон мамиледе жашадык. Бири-бирибиздин кубанычыбызды, кайгыбызды бирдеме болсо чогуу көтөрүшкөн кошуналардан болдук. Анан булар кийин баягы эми турмушка шартка байланыштуу булар биринчи бияка көчүп кетишти, чүй бооруна. Именно ошо Воронцовкага келиштир. Биз 10-жылы көчүп келсек, как раз булар бияка экен. Кайра ошондон бери кошуна болуп, мынакей дагы эле карым-катнаш үй бүлөлөр менен үй бүлөлүк турмушта катышып, дагы эле бир туугандай болуп жүрөбүз. Кудай ушуну кут кылсын деп сүйүнүп калабыз, бир тууганыбыз келгенде болуп, Кутан келгенде. Анан жакшы, ушу жакшы кошуналардамыз. Баягы бир туугандан, жакын бир туугандан, алыс бир туугандан жакын кошуна деген бир туугандай деген чын экен. Бир туугандан мурун бири-бирибизди билишип, бир туугандан мурун бири-бирибизге эр шаркак болуп келатабыз. Биз Кутан Тайгожоевго сиз курулушуна катышкан объектилерди көргөндө кандай сезимдер болот деген суроону узаттык. Мисалы үчүн жанагы район сектордагы тиги этаж мектепти көргөндө эле Атбаш анын эметесиң Акмойын селосуна 2 этаж мектеп курдук, Кара Суу айылында курдук 2 этаж мектеп, Май колхозуна курдук 2 этаж мектеп. Аны неметкенче болбойт. Бар жанынан өткөндө ушунчо кичине сыймыктагансыз барасың баягы. Мен курган. Жакшы сезим, ошо колун тийди эле деп. Жеке мен эмес, баягы эл менен курулат. Силер эми башкача жакшы адамдар. Мен Кутангуданы 80-жылдардан бери билем. Ал кезде сыртынан билчүмүн. Мен обком комсомолдо иштечүмүн. Анан биз комсомолдо иштегенде комсомолдун периодовиктери бар болчу. Ошолор чогулушка келишип, ошолорду сыйлап, ошолорду съездге алып барып ушинчүбүз. Анан Кутангуда райком комсомолуна дагы, обком комсомолуна член пленум болуп. Анан кийин обком партияда иштеп калдым, партияга да член пленум болуп. Член райком комсомолунда член бюро болуп. Райком партияда да ошо член бюро чейин жетип, ушундай аябай ардакталган жигиттерден болчу. Ал союз мезгилинде жөн эле ардактай берчү эмес, тааныш билиш менен. Бул кишинин эмгеги ошончолук мыкты болгондугунан обкомдун секретарлары, райком секретарлары машинесине салып сыйлап жүрчү. Буяка чейин чогулушка алып келип, съездге алып келип,
Moskvaga чейин барып келип, ошону билип жүрчүмүн да. Анан кийин көчүп келсек, биз дагы кошуна болуп чыгып калыптырбыз. Анан экөөбүз учурашып эле жакшы мамиле болуп калды. Балабыз классташ экен. Чогуу калды. Анан бар Кудайым кошту. Бул кишинин уулу менен биздин кызыбыз тил табышып калып, кудабыз агай болуп калдык. Анан бул кишинин эмгеги бурда эле билчүмүн. Анан кийин кошуна болуп турсак, кудагый болуп калсак, андан кийин да кызыгып карап турам да, жаны тынбаган эмгекчил киши. Тиги киши да жакшы айтпады ушунун баарын, чогуу иштешкен катары. Союз мезгилинде тиякты курдук эле, биякты курдук эле, тигини курдук, курбаган мекемеси жок. Мектеп бул киши айткандай чоң стройканын баарында ошо киши өзүнүн бригадасы менен курган экен. Колу тийбеген жер калбаптыр менимче. Тетиги көлгө чейин Нарын областынын ичин бүт курган киши да. Курулушка катышып ушу эң мыкты алдыңкы куруучу болчу. Анан кийин эле союз жоюлгандан кийин эле бул куруучулук кесибин дагы аябай өркүндөтүп иштеп атты. Мен билишимче мынакей Дордойдун курулушун ушул киши жасады аябай. Кайсы базардынбы? Базардын. Аламидин базарынын курулушун жасады. Дагы көп курулуштарды жасады. Анан бул айылда элдин баары менен мамилеси жакшы бул кишилер. Абдан кичипейил, эмгекчил. Үлгүлүү биле чындап элечи. Анан кийин бул иши тарыхтан аябай кеңири маалыматы бар. Санжирадан кеңири маалыматы бар. Муну каяктан окуп алган деп баягы чайга отурганда биз деле көп эле окуйм, мен мугалиммин, бирок аябай история тарыхтан, тиги Санжирадан бул иштен окуп анан таң калып, ушундай бекен деп калабыз да. Чындап эле аябай кичипейил. Жок дегенди билбеген, карбайм дегенди билбеген, ушундай киши. Эгерде ушул үй бүлөдөй болсо, үй бүлөнүн баары анда Кыргызстан гүлдөп өсүп эле кетмек. Таң атпай эле турушат. Мен өзүмдөн тура албайм, эмне экенин билбейм. Тиги немеде бир докторго көрүнүп атпаймбы? Көрүнүп атсам анан тиги акка салды, демек алып барды, ашказан текшерип, биягы текшерип келип турган бир пожилой орус доктор аял айтып атпайбы? Сен эмне болуп иштедиң эле дейт. Мен строительмин. Ушундай баланча жыл, 50 жылга чукул иштегенмин. Ушундай. Анан сен деген курортко барасың, бул жер санаторийге барып эс аласың, мындай деп, жок андай болгон эмесмин. Чын айтыш керек. Десем анда сен диагнозун коюп берин десем, турдуу колуп турбасыңбы дейт. Бирок ошол айтпады, ада оору дейт. Sen жок, менин ырым жок, сенсиз мага жашоо жок, дүйнө мага сенсиз караңгы. Бул баягы устанын тогосу жок деп туруп, теге бир квартирага кирип алып жашай бербеймби? Ал дагы негизи бекер квартирага кирбеш керек да. Деметип, ошол жакта бияктагы Кыргыз көчөсү бар. Ошондо 15 жыл жашагам да. Андан кийин анан балдар чоңой эле келет, кокуй деп анан агыротторун карап бересиз. Өзүңүз үй куруп турасыз. Баягы элдикин курасың өзүң, анан кокуй деп анан бала чоңойсо эмне кыласың деген неме келет экен да. Кок мен да келин алам, мен да неме этем деп анан бул неменен сатып алдык, жерди сатып алып эледен ошо 2 жылда бүтүрүп алдык буюрса неме этип. Бүтүп туруп эле эле келин алып, келин кийдик ушул жака. Жанагыдай болду да. Gelin de alabız hep. Krişası var. Krişası var. Yani içki nemeleri bitelek. Anan balam bir gün aytıp kaldı. Ay papa men degen kança geldim. Diplom nemede alat. O sonda үйленем. Үйленем dedi. Aga derdi 2 ayla kaldı da. Kokuy dep turup ana yürüyüştük. Bul da rastorda taş nemet çayız barız. Ana geçinde birbirimizi sıymayız böyle. Demek ki. O yüzden atıp bittik. Ertesi gün tazalandık. Bayağı. Tazalandık, süpürüp demetip durup, anın ertesi günü gelin aldık da. Көп жылдык курулуштагы тажрыйбаңыз, багажыңыз бар да. Ошол тажрыйбаларды колдонсоңуз керек. Мунун ичинде жана жылуулук сакталышы деген бардык шарттар боюнча. Бүт немеси менен фундамент болсо, как положено. Строительный норма правила деген бар да. Бүт армия берген. Бул тиги 3 этаж крашат. Баягы неметип бүтүп эле анан шашылыш болуп калган да. Анан баягы чын-чынына келгенде ушул деле жетет экен адамга. Атаң көрү кече күмөндөр аты жаап койду. Алмалардын баары билет кетти. Бирок бул сакталып калыптыр, Kokon кыласызбы? Kokon кылмасы.
келишине да. Калыптыр кичине бар экен. Кутан мырзанын шүгүр келтирген жагдайларынын бири 50 жылдык эмгек жолунда чогуу иштеткен курулушчу балдардын бири да кырсыкка учурабаганы, дагы бири аны колдогон жубайдын туш болгону. Кутан Тайгожоев да ар бир иште колдоп, жеңилин жерден орун колдон алып келген өмүрлүк жубайы. Бул үчүн Кутан мырзага чексиз ыраазы. Бизде 11 тууган болдук. 11 тууганын ичине мен ошо экинчисимин. Экинчиси мен, экинчимен. Анан бизде ошо энебиз эрте каза болуп калды. Жаш кезинде эле. Анан мен да ошо түйшүктү көп тартып калдым. Анан чоңойдук, чоң ата, чоң энебиздин колубузда чоңойдук. Анан окууга өтүп алып коюшу, мен бир туугандарым кичинекей калды эле ошо ким багат деп анан мен ошо түйшүк тартып ошо балдарды багып окубай калдым. Пржевальскийге өтүп педучилище. Ошентип жүрүп балаларым чоңойтуп баягы кичинекейиси 13-сү ошо төрөп атканда каза болуп калган, анан ошону бактым. Анан чоң атабыз, чоң энелерибиз жардам берди. Бизде ошо жакшы чоң ата, чоң эненин тарбиясын алдык. Биргеликте небере сүйүү бактысына жетпей калгандарга айтпайсыздарбы? Кандай бул сезим? Ошо биргеликте небере сүйүү бактысына чогуу жетүү деген сезим кандай экен? Ой, бул мындайча айтайынчы. Неберели болгонго дейре мен өмүрүмдө тетиги тасалкон бирдеме алып көргөн эмесмин. Мындайчы. Кийин анан булар болгондон кийин эле урумушуктай болуп эле. Жумушта жүрүп акыры эки кабинеттен чөнтүккө салчу болуп калбадымы? Жумушта деле көп неме жүрүп, жумушта жүрүп, анан булар башкача булардыкы. Анан бул небере башкача болот экен да. Аябай ушундай. Балдарыбызды тарбиялап өстүрүп чоңойтуп, анан артыкча бул балдар. Булардык башка. Улус 3-класс окушаарда. Тим эле мен айланайын жаным деле бергендей болом да. Ушундаймын. Биринчи эле неберебиз, биринчи эле.